Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bir tuğandar, biz ötken cumağızda bizdin qoomçulukta bar bolgon oğurlardı darılonun sebeplerini aytып ötkönbüz. 6 sıfat boyunca aytkanbız. 6 sıfatты biz 6'ga bölüp aytpastan balki many 8'ge bölüp aytıp atabız. Birincisi la ilaha illallah. Bul şirkti jana şirktin türlörün darılay turgan sebep dep aytkanbız. Muну alıp öttük. Bugünküsü Muhammed Rasulullah bul degen bid'attardı jööттөр менен башкалардын жашоосунан алыс болуп өзүбүздүн жолду табуунун жолдору боюнча сүйлөйбүз. Андан кийин намаз, кийин илим, зикир, икрам, адеп, ахлак, ыхлас, кийин даават деп мына ушундай айтып өтөбүз. Урматтуу бир туугандарым, айта турган маселе мына ушул оорулар биздин бардыгыбызда бар. Аны дарылоо бардыгыбыздын муктаждыгыбыз. Адам катары, айыл катары, улут катары, коомчулук катары ушулардын бардыгы урматтуу бир туугандар бизге сөзсүз түрдө керек. Мына ошонун айтып аткан экинчи урматтуу бир тууганым себеп деп айтсак дагы болот. Бул себеп ошол биздин бактылуу болушубуз үчүн, биздеги оорулар жок кылуу үчүн бул экинчиси Мухаммад Расулуллах деген ыйман келтирүү. Эгерде биз урматтуу бир туугандар Мухаммад Расулуллах, Мухаммед Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз Аллахтын элчиси деген ыйманды жүрөгүбүзгө киргизе албасак, анда урматтуу бир туугандар биз бактылуу боло албайбыз. Эл катары, журт катары, мамлекет катары, жеке адам катары, үй бүлө катары дагы. Анткени kullu turuqi tuaddi ilal halaki wal fasad. Ар бир жол, ар бир жашоонун тартиби адамдар түйү бар бузукулукка жана адамдардын жок болуп кетүүсүнө алып келет. Illa tariqar rasul, бир гана пайгамбарыбыздын жолу. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан башкалардын жолу. Мейли үй бүлө тутунууда, мейли мисалы үчүн жашоону карманууда, жашоодогу принциптерди коюуда, айтор эмне гана болбосун, бардыгы убактылуу пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир капиталисттик же социалисттик мамлекеттер же башканы карай турган болсок, алардын пландары кандай? Адамдардын бардыгынын үйүндө ысык суу болуш керек, үй жылуу болуш керек, үй тигиндей мындай болуш керек дейт. Бирок ошого жеткенден кийин, андан кийин эмне деген суроо турат да. Эгер адамдардын бардыгы ошо менен бактылуу боло турган болсо, анда дүйнө жүзүндөгү номер 1, номер 2, эң мындай бир жашоонун шарттары сонун болгон, экономикалык, материалдык проблема болбогон өлкөлөрдө адамдар бактысыз болуп, асынып өлүп аткандыгын көрүп атабыз да. Демек, ар бир жол Мухаммед пайгамбардын жолунан башка жол түбү бар адамдарды жокчулукка апарып, адамдарды кыйынчылыкка такап коет. Же болбосо социалисттик деп айткан система мына эстерди бардыгыбыз көрдүк. Башында кембагалдарга жакшы экен, дыйкандарга жакшы экен, ушуларды колдойт экен, Ленин атабыз деп, урра комсомол деп жүргөн. Бирок барып 70 жылга барганда мына ушул идея урматтуу бир тууганым өзүн актабай калды. Мамлекеттен уурулар көбөйдү. Адамдын эмгеги бааланбай турган болду. Раистер, башкалар байып кете турган болду дагы, башкалар кембагал болуп, акырында барып өзүн өзү жок кылганга чейин барды урматтуу бир тууганым. Демек, бардык жол адамдарды бактылуу кыла албайт, бир гана Мухаммед Хабиб Мустафа пайгамбарыбыздын жолу гана. Fa innahu yuaddi ila al-falahi wan-najah. Анткени пайгамбарыбыздын жолу менен жашоо адамдарды жеңүүгө жана түбөлүк кутулууга алып барат. Адам эгерде бул дүйнөдө бактылуу болуп, акыретте бактсыз болуп калса, анда бул жакшы эмес. Туура, кээ бир системалуу адамдар убактылуу кайсы бир убакытта жыргаштырага алышты. Мисалы үчүн кээ бир адамдар уурдашты, мисалы үчүн. Уурдады, уурдагандан кийин 1 жыл 2 жылга чейин, балким 5 жыл 6 жылга чейин, балким мөөнөтү бүткөнгө чейин ырахат алып жыргады, бирок мөөнөт бүткөндөн кийин баягы ырахаттардын бардыгы билинбей калып кетти деген сөз да. Демек, урматтуу бир тууганым, адам мына ошол башка жол менен жүрө турган болсо, ал түпкүлүгү кутулууга алып барбайт. Ал эми пайгамбардын жолу менен жүргөн апарат. Эми биздин башыбыздагы суроо кандай суроо болуш керек? Fa kayfa takunu hayatuna mutabaqatan li hayatir rasuli fi surati was-sirati was-sarira. Эми биздин ички жашообуз, биздин сырткы жашообуз, биздин жүрүш турушубуз, биздин кебети кешпирибиз канткенде пайгамбарыбыз алейхиссаламдыкындай болот деген суроо биздин башта орушубуз керек.
Эгер биз билип атсак, ушул гана жол бизди бактылуу кыла турган болсо, демек биздин ички дүйнөбүз, ойлонгонубуз, ойлоно турган пикирибиз, биздин ой жүгүртүүбүз, биздин акыл-эсибиз ошол эле учурда урматтуу бир туугандар, биздин сырткы кебетебиз, биздин жүрүш турушубуз, биздин жашоо таризибиздин бардыгы айтор жашообуз канткенде пайгамбарыбыздыкына ылайык болот. Азыр олтурабыз, ушинтип олтургандыгыбыз пайгамбардыкына ылайыкпы, жокпу? Биз мечит курдук, мечитибиз пайгамбардыкына ылайыкпы, жокпу? Биз кийим кийдик, ылайыкпы, жокпу? Биз тамак жедик, ылайыкпы, жокпу? Биз бирөө менен сүйлөшүп мамиле кылып атабыз, ошол пайгамбарыбыздын мамилесине ылайыкпы, жокпу деген суроого урматтуу бир туугандар жооп беришибиз керек. Мындан максат эмне? Мухаммед Расулуллах дегенди ушул себепти, ушул сыпатты жүрөккө киргизүүдөн максат эмне? Максат таатур расули фима амара. Биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйруган нерселерге итаат кылуу. Эмнеге буйруган болсо, ошол аткаруу керек. Пайгамбар айтат, тырмактарыңарды алгыла дейт, мисалы үчүн, бетиңе таза жуугула дейт, мисалы үчүн, аялдарыңарды урбагыла дейт, мисалы. Айтор эмне буйрук бере турган болсо, ошонун бардыгын эмне колдон итаат аткаруу. Ва тасдиқугу фима ахбара, экинчиси пайгамбарыбыз кабар берген нерселерди ошону чын деп этикат кылуу. Мисалы үчүн пайгамбар алейхиссалам кабар берет. Келечекте мындай болот, кыяматта мындай болот, дагы мындай, же мындай болгондо айта турган болсо, ага Кудай Таала тарабынан берилген, ошону амал кыла албайбыз кээ бир нерсеге. Кандай амал кылалы? Ал тарых мисалы үчүн, же келе турган нерсе, ошону чын деп этикат кылуубуз керек болот да. Мисалы үчүн кыямат кайым жакын калганда илим көтөрүлөт дейт. Илим көтөрүлгөндө аалымдар укты, эртемен турса эле илими жок болуп калбайт. Жок, аалымдардын өлүмү менен болот. Аалымдар барган сайын өлө берет, бирок жаңы аалым келбейт, ошентип отуруп адамдардын бардыгы эмне илимсиз калат дагы. Адамдар жахил адамдарды, илимсиз адамдарды өздөрүнө муфти кылып карманып калышат. Алар ката фатва берет, биринчи өздөрүн адаштырышат, экинчи фатва берген адамдар адаштырышат дейт. Бул пайгамбардын кабары. Ушуга биз ишенебиз, ушундай болот урматтуу бир тууганым. Ушундай болуп дагы атат мисалы үчүн керек болсо. Üçüncüsü vatarku ma naha anhu wa zajar. Пайгамбарыбыз алейхиссалам тыйган нерседен жана пайгамбарыбыз жаман көргөн нерселерден өзүбүздү сактап, ошону таштоо. Пайгамбарыбыз мисалы үчүн мечитке келгенде чеснок, пияз, кам пияз жеп келгенден тыйган мисалы үчүн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам урматтуу бир туугандар базарларда кыйкырып, үн чыгарып, ушинтип ызы чуулгандан тыйган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көчөдө жүргөндө аялдарды карап, момундай азыр андай эмес, балким карайбыз деп алып келип, отургузуп алып, тизип алып, нары өткөрүп карай турган учур келип калды. Пайгамбар жолдо бир аял кетип аткан болсо, бир кара тааныганга, балким жардам керек, балким бир тууган салам айтыш керек. Ошо менен экинчи жолу карабасаңа дейт, урматтуу бир тууган. А биздики сулуулар конкурс деп карай турган кылып, боёп, тазап, жылаңач кылып дагы, көрө турган жерин көрсөтүп, көрбөй турган жерин көрсөтпөй кылып, айтыр ушундай кылып туруп, сулуулар конкурс деп карап аткан таптакыр туура келбеген маселе. Демек ушундайларга катышуу, аларга колдоо көрсөтүү, ошолордун реклама кылган гезиттерин сатып алуу, мисалы ушулардын баарына бойкот кылыш керек деген сөз да. Ошол эле учурда мисалы үчүн айта турган бир маселе, мынакей азыр коңшуна өлкөбүздө, чоң өлкөдө мусулмандарга кордук-зордук болуп атат. Биз эмне кылышыбыз керек? Биринчиси биз дуа кылыш керек, сөзсүз түрдө. Эми чоң өлкө экен, ага биз түз чыгып барып дуалды жанагы сүзүп алып бир нерсе кылганда бир нерсе өзгөрбөйт экен. Экинчи бир маселе, дуа кылгандан сырткары ошолордун буюм тайымдарын колдонбогонго аракет кылыш керек. Экономикалык аларга эмне тосмо көрсөтүш керек. Кантип сени уруп атат мисалы үчүн, атаңа тепкилеп кетсе, барып ошону сатып алышың керек болот сен. Ошон үчүн соодагерлер дагы, башкалар дагы керек болсо, ошолордукуна аралашпастан туруп, башкачадан товар алганга аракет кыла турган болсун, урматтуу бир тууган. Мисалы үчүн түрктөрдүн буюмун, болбосо орустардыкын, башкалардыкын биз ынтымак болуп аткан мисалы үчүн. Мына ошолор эмне биздин жанагы мусулманчылык экенибизге кабар берет да. Ушундай кылыш керек. Ушундай кылыш керек. Ушуга милдеттүү болобуз. Ошон үчүн эгерде биз алар менен албетте кыйын, эң чоң кошунабыз, биздин ошоктон соода жүгүт өтө чоң келет аякта, мисалы үчүн Кытайдан жеп атканы бар ушундай. Бирок мисалы үчүн жеке мен керектөөчү катарында Кытайдыкын албай койгон болсом, ачка дагы калбайм, жылаңач дагы калбайм, урматтуу бир тууганым. Албетте бул соодагерлерге кыйын, бирок булар дагы барып товарларын булардан эмес башка келе турган болсо, мисалы үчүн Индиядан кездеме келе турган башка келсе, ошол булардын ыймандуулугунан иншалла кабар бере турган маселе. Ошон үчүн адамдар ойлонуш керек дагы, азыркы товарларды өткөрүп антип-интип, анан кийин келечекте келишимдерди бөлөкчө капарыш керек. Калыгул Олиянын сөзүндө келет да, булар акырындап жылып отуруп бардыгыңарды жеп тынат деген. Төртүнчүсү ан ла набудаллаха илля бима шара'a. Төртүнчүсү Мухаммед пайгамбар жүрөккө келтирди деген урматтуу бир тууганым, Аллах Таалага Мухаммед пайгамбар көрсөтүп берген жол менен гана ибадат кылуу. Яна сүннөт менен деген сөз.
Allah Taala'nı жақсы көрем, өзüm қалағандай қыла берем. Misal үшін мен бүгін 7 мал намаз оқып қоямын. Жоқ, 7 мал деген жоқ, 5 мал деген сөз бар. Мен ушундай ықыласым көп та бүгін жұмаға ушундай уақыт даярданып келдім. Бүгін каникул екен, иншалла мен иншалла бүгін жұманы 2 рекет емес, парызды 4 рекет оқып қоямын. Жоқ, қабыл болмайды. Ықыласың жақсы, бірақ қылып атқан амалы Мұхаммед Хабиб Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіне урматты бір туған, тура келгенде ғана тура болып, болбосом тура емес, урматты бір туғаным. Мына ушул 4 нәрсени тахқиқ қылып, ушуны ишке ашырганыбызда, ошондо гана биз эмне урматтуу бир туган бакыт. Тагыраак айтканда, ушул 4 нерсе кандай? Биринчиси пайгамбарыбыз буйруган нерселерге итаат кылуу, экинчиси пайгамбар кабар берген нерселер чын деп этикат ишенүү, үчүнчүсү пайгамбарыбыз тыйган жана жаман көргөн нерседен тыйылуу, төртүнчүсү биздин ошол ибадатыбызды пайгамбарыбыз көрсөтүп берген жол менен гана эмне аткаруу. Булардын баарын чогултуп келгенде эмне? Бима ана тагиру тарики вал хаяти ила тарики ва хаятихи. Жашообузду жана жолубузду пайгамбарыбыздын жашоосуна, жолуна салуу деген сөз, урматтуу бир тууганым. Мына ушундай өтө маанилүү маселе. Мунун кандай фазилети бар? Анткени кээ бир адамдар акыйкат түшүнө бербейт, аларга фазилет айтыш керек болот да. Фазилет деген кандай, урматтуу бир тууганым? Кээ бир адамдар жаш 30га чыгып калат, бирок акылы жаш балдардыкындай эле болот да. Аларга фазилет деген бул сүйүнчү деген сөз болот. Мисалы үчүн балдарыңа балам жакшы окуш керек. Жакшы окуган деген мындай деп айтсаң ал түшүнбөйт, бирок сен 5 алып келсең сага 5 сом берем же 10 сом берем десең, ал жакшы окуп келет. Акыл ошого жетет аныкы. Пам ошого жетет. Нафс ошону каалайт, урматтуу бир тууганым. Эгерде биз фазилет айтпасак деле, адамдар ушул нерсени түшүнсө жетиштүү болот деген сөз да. Бирок кээ бир адамдар бар экен, жок, фазилеттин дагы мага керек. Ошол фазилет менен мен жакшылыкка жетем. Ошо мен нафсимди кандырат десе, анда сага мына фазилет, урматтуу бир тууганым. Биринчиси, ва ин тутиуху тахтаду. Эгер силер пайгамбарыбыз алейхиссаламга итаат кыла турган болсоңор, туура жолго түшөсүңөр деген сөз. Бир айтат да, мен бактылуу болгум келет, мен хидаят тапкым келет, мен туура жолго түшкүм келет десе, мынакей. Сага туура жол пайгамбар ээрчигенде турат. Анткени Кудай Таалам Кур'ани Каримде ким Мухаммед пайгамбарга итаат кылып, аны ээрчи турган болсо, туура жол тапкан болот дейт. Азыр бардык эле өзүнчө кыйын. Бардык эле тапкан туура жолду. Ана 20 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 5 жылдан карасаң, аттиңай, ошондо мындай кылбасам болот эле дейт да. Ошон үчүн жолго түшүп бүтүп өкүнгөндөн көрө башынан мурда эле бизди жараткан, мени менен сен жаткан Кудайдын сөзүнө маани беришибиз керек дагы. Иштеп атамы? Маани беришибиз керек да, урматтуу бир тууганым, ошол пайгамбарды ээрчи бериш керек. Жашообуздун бардык тармагында, үй бүлөдө, коллективде, мамлекетте, кошуначылыкта, көчө маселесинде, мечит маселесинде, бардык маселеде пайгамбарыбыздын жашоосуна кирген аракет кылышыбыз керек. Ал кандай? Бир нерсеге кадам койгондун астында, урматтуу бир тууган, пикир кылыш керек. Азыр пайгамбарыбыз келген болсо, андай эмес, мындай деп айтса кандай болот? Азыр пайгамбарыбыз менин ордумда болгондо ушул иште кандай кылат эле? Же имам Бухари, же Абу Ханифа болгондо пайгамбар сүннөтүн билген алымдар, улуу инсандар булар кандай иш кылат эле деген суроonu коюп иш кылыш керек болот да. Мисалы үчүн үйдө барасың, аярым урушуп аткан учурда азыр пайгамбарыбыз карап турган болсо, ушинтип урушап элем. Же пайгамбарыбыз карап турган болсо, ушинтип урап элем. Же болбосо базарга барып кийим сатып алып атасыз, бир некелердин бардыгы. Пайгамбар азыр менин ордумда болгон, же Абу Ханифа болгондо ушулар сатып алабы эле, жок беле деген суроо, урматтуу бир. Же Кудай күтүп атасың. Күтүп атканда ушундай бирин күтүп атасың, Кудайга коёсуң, сен койгонуңун 20дан бирин Кудай жеп кетпейт да. Ушунчаны коюп аттан пайгамбарыбыз болгондо, пандам, үмматым, ушундай кылганың туура эмес деп айтабы, же болбосо, ой машалла деп айтабы деген суроону койсоң, өзүң тартипке сала бересиң да. Адамга сабак тадрип болуш керек. Биз Меккада окуп жүрсөк, Шейх Тарык Сардар Али бирге бир күн мындай сунуш киргизди. Ар бир кыймыл аракетиңи ниет менен кылганга аракет кылабыз деди. Ана ниетти Кудай үчүн тууралайбыз. Эртең менен жаман кыйын болот экен, биринчи экинчи күн, жанткени шым кийип атканында, чечип атканда, кийим кийип атканда, мисвак кылып атканда, кашык алып атканда, берип атканда, ар биринде ниет токтоп калды, ниет кылды, токтоп калды, ниет кылып. Анан бирок барып отуруп, ырахатын табат экен, анткени сен өзүңүн адаттарыңы ибадатка айландырып жиберип атасың да. Жанагы Швецияга барсаң, мусурларды кайры иштетүү деген жери бар экен, жакшы буюмга келтиргенде эле, сен дагы мусуруңду толтура, мен дагы мусурумду толтура, бул биздин адаттарыбыз да. Билбейбиз, кыймылда андаймында кечке кыймылдап жүрөбүз, ошонун бардыгын бир гана ниет менен ибадатка айландырып жиберүүнүн жолу бар экен да. Эмне? Кудай үчүн деп. Эгер ниет түздө турган болсоң, жана кылып аткан ишиң өзү эле түздөлүп кете берет, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ниятул муъмини хайрун мин амалихи." Момундун ниети анын амалынан жакшыраак дейт да.
Antkeni amalды 100 жылдан бери кылып окшошпой атат, бирок ниет оңдогондо амалың кошулуп оңдоп кетип атат. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, адамдын денесинде бир үзүм эт бар дейт, ушул бир үзүм эт оңолсо, дененин бардыгы оңолот, билгиле бул жүрөк дейт. Демек жүрөк ниеттин орду, ошого аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Менин үммөтүмдүн бардыгы бейишке кирет, бирок баш тарткандар бейишке кирбейт деди. Баш тартуучулар кирбейт деди. Кыйла: "Ва ман я'ба я Расулаллах?" Ким баш тартат? Баш тартуу кандай болот? Аллахтын элчиси деп адамдар сурашканда айтты: "Кала мен атаани дахалал жанна ва мен асани фақат аба." Кимде мага итаат кылса, бул адам бейишке кирет деди. Кимде мага итаат кылбай, менин сүннөтүмө каршы кыла турган болсо, бул баш тарткан болот деди. Кызык, эмнеден баш тартат десе, бул пайгамбардын сүннөтүнө амал кылгандан баш тартат, бул деген хидаят тапкандан баш тартат. Бул туура жолго киргенден баш тартат деген сөз. Туура жолго киргенден баш тартат деген сөз. Имам Бухари риваят кылат. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Muhammed Rasulullah iman keldi hakikat emne? Muhabbetur Rasul. Peygamberimiz aleyhisselam sүйүү болуп саналат. Bir adamlar var, başka biröөнү сүйөт. Bir kızı sүйүп kalsa misal üçün ne kılat? Bir gülün götürüp alıp tünü şunu kara ışkırıp kara oturat. Soğuk gelet, başka gelet, atası kolat kara oturat. Bu arzıvagan bir misal. Başka bir adam üy salganды жақсы көрөт, үйүн жақсы көрөt, ошого кызмат кылат. Түндө saat 3'te туруп базарга барып иштеп башка кылат, тыйын аракет кылат, урматтуу бир тууганым. Адам бир нерсени жақсы көргөндө өзүнө өз жақсы көргөн нерсени, жақсы көргөн нерсесин же кишисине өзүнө жақсы көргөн жақсы көрөт дагы, балким өзүнөн дагы жогору урматка коёт. Ата-энең кеде, же балдарын жақсы көрөсүн, өзүң кийбеген дагы кийдиресиң. Элестетип көр, өзүң акыр жол качан кийим алдың, балага качан кийим алып бердиң мисал үчүн. Көрдүңбү? Мухаммед пайгамбарды иман келтирүү деген сөз, аны сүйүү деген сөз. Бул деген сөз ошол кишини туура деген сөз. Алла Пугачеван же Путинди же Медведевди же болбосо жанагы Майкл Джексон туураганда ошого махабат кылгандар ошолордо жашайт. Шляпасы ошондой, размери ошондой, баскандары мындай, аркага кеткендер ошондой. Алла Пугачеван чачтарында чөмөлө кылып алган. Эмнеге? Аларга махабат кылат да. Биз Мухаммед Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга махабат кылабыз, бирок аны туура айтабыз, урматтуу бир тууганым. Мунун акыйкатага махабат болуш керек. Махабаттын аламаты бар, аламатул акыйкаты бар. Бул таату расул, пайгамбар итаат кылуу деген сөз. Бир адамды көргөндө эле, бул пайгамбар жакшы көрөт деп, анын кийиминен кебетесине билинип калыш керек да. Сенин пайгамбарга махабатың, урматтуу бир тууганым, билинип туруш керек. Сенин пайгамбарга итаат кылып атканыңан. Sen жашоо турмушуңан, башкаңан, үй тартибиңен, бала чакага болгон, аялга болгон, коңшуга болгон, элге болгон, журтка болгон мамилеңен пайгамбарга махабатың көрүнүп билинип тура турган болот. Термометрде колтукка койсоң чыгат, ысып чыгат, мына дегенде эле сенин кыймыл аракет жашооң ошол махабат айтып туруш керек. Жашооңа эчтеке билинбесе, сүннөт жок болгон болсо, махабатың жалган деген сөз. Сенде Мухаммед Расул акыйкат жок деген сөз. Аны моюнга алыш керек, урматтуу бир тууган, моюнга алыш керек. Ахаммия зарылчылыгы эмне? Анткени ушунун зарылчылыгы Мухаммед Расулуллах дегендин жүрөккө киргизүүнүн зарылчылыгы куллу туруки туадди илал халаки илля тарикар расул. Ар бир жол адамды барып жаманчылыкка, жокчулукка тыгат, бир гана Мухаммед пайгамбардын жолу гана адам бактылуу кылат. Андан башка жол жок. Анткени Аллах Таала Куранды жиберип, ошол Куранга амал кылып силерге көрсөтүп берет, мугалим болот деп Мухаммед пайгамбарды жиберген. Ага чейин да пайгамбарлар жиберип турган. Дегеле адам баласын Аллах Таала жараткандан баштап эч убакта бош таштап койгон жери жок. Суда деп коет, минтип таштап, жайылгыла деген жери жок. Өзүңдү өзүң бил, өтүүңү төргүл деген сөз жок. Урматтуу бир туугандар. Көрдүңөрбү? Пайгамбарлар жөнөткөн, акыркысы Мухаммед пайгамбар, андан кийин башка пайгамбар келбейт. Ошол кишинин жашоосу менен жашообуз бизге милдеттүү болот. Ушунун баарын айттык, сүйүндүк, махабат кылгыбыз келип атат. Эми кантип ошону жүрөккө киргизе алабыз? Тарикату таксил, кантип ишке ашырабыз? Мухаммед пайгамбарды сүйүш керек экен, ээрчиш керек экен, ага итаат кылыш керек экен, ошон жашаш керек экен, анын баарын билдик. Кантип деген суроо келет. Анткени биз дайыма суроону көп бере беребиз. Туура эмес, туура эмес, туура эмес деп. Бирок кантип деген суроого келгенде бардыгыбыз оозубузга талкан куюп алганда унчукпай кое беребиз да. Кантип? Биринчи урматтуу бир тууганым, нухаккикул иттиба'a лир-расули фи суратихи ва сиратихи ва сариратихи. Биз
сүрөтүбүздө, ички дүйнөбүздө, жашообуздун жолунун бардыгында өзүбүз билген сүннөттөргө амал кылып баштайбыз. Амал кылып баштаганда махабат келип баштайт, урматтуу бир тууганым. Махабатты келтирип ал амал кылам деген бул кыйын маселе. Анын зарылчылыгын билдик, урматтуу бир тууганым. Бирок ошону ишке ашырып баштайбыз. Суратихи ва сиратихи ва сариратихи. Ички дүйнөсү, жан дүйнөсү. Пайгамбар кантип ойлонот, пайгамбар кантип түшүнөт, пайгамбар кантип сүйлөйт дегенди окуганда биз билебиз, ошого амал кылып башташ керек. Кийген кийимибиз, турган турпатыбыз, үйүбүздүн тартиби, бардыгы. Малга болгон мамилебиз, андан мурда ата-энеге болгон мамилебиз, мамлекетке болгон мамилебиз, урматтуу бир тууганым. Ал-вала вал-бара, мусулманга болгон мамилебиз, мусулманга кордук көрсөтүп аткан залымга болгон мамилебиз кандай болуш керек? Мына ушуга аракет кылышыбыз керек, урматтуу бир тууганым. Экинчиси, нукфиру минал жулуси фи маджалиси фазаили иттибаъ расул. Пайгамбарды ээрчиш керек деп окута турган мажлистер болот. Дарстар болот, ошого катышыш керек, көп катышыш керек. Урматтуу бир тууганым, бул жанагы биздеги шамдан куптанган сабак эмес. Бул деген пешимден кийинки пешим хадис. Ошол жерде китепти 5ке бөлүп койгон, ошол жерде Аллах Таалага махабат кылуу, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, ушул жана биз айтып турган сыпаттардын бардыгын 5ке бөлүп окуп айтып берген, алтып айтып бергеним ушулардын фазилеттери. Эгерде бир адам 5-ден кийин 5 мүнөт убактысын бөлө турган болсо, мына ошол пайгамбардын махабатын жүрөккө киргизе турган күнүгө жок дегенде бирден хадис угуп турат. Адамда маалымат болуш керек. Ошол маалымат аркылуу анткени билбей туруп кантип махабат кылабыз. Фа'алам аннаху ла илаха иллаллах, билгин ал жалгыз, андан башка кудай жок деп билгин деп айтып аткандай эле Мухаммед пайгамбар жөнүндөгү осуят хадис аяттарды ошол жана тандалма хадистен, жанагы фазаил амалдардан эмне айтылганда ошого катышып туруш керек. Аны бекеринен койгон эмес. Бирөө мен билем да кайра деп, жок, билесиң урматтуу бир тууганым. Мантын деле билесиң, ашты деле билесиң, бирөө кайра жеп атпайсыңбы? Дамын билесиң, анткени курсак ачып калгандай эле ал хадисти билсең деле кайра уга беришиң керек. Ошого убактың кызырканба сен. Сен жүрөккө махабат киргизе турган болсоң, отуруп ошол хадисти уксаң, ошол сага урматтуу бир тууганым анын махабатын тахкик кылганга себеп болот. Үчүнчү, над'ун наса ила тахкики иттибаъ расул. Адамдарга айтышыбыз керек, адамдар даават кылышыбыз керек, Мухаммед пайгамбарды ээрчиш керек деп айтышыбыз керек. Анткени аларга айтып атканыбызда биринчи өзүбүз угабыз. Мен мына талаба болуп окудук, канчалык окудум Кудайга маалым. Кийин сабак берип устаздык, мударистик кылып калдык. Качан мударистик кылып башкага айтып атканда өзүң түшүнүп баштайсың да окуп аткан элемин көпчүлүгүн. Ага чейин түшүнгөн, билген, китеп ачсаң эле окугандай болуп, билгенде ушинтип уйкуң келе берет да. Сабак берип баштаганда өзүң билбеген жериң билинет дагы, аларга айтып берип атканда, үйрөтүп атканда өзүң үйрөнүп баштайсың да. Ошон үчүн талап илимдердин алган убагынан дагы, берген убагындагысы көбүрөөк эсинде көбүрөөк. Ошон үчүн жанагы пайгамбарды ээрчиш керек деп даават кылуу, адамдарга пайгамбарды ээрчүүнүн милдеттүүлүгүн, ошонун фазилетин айтуу сенин өзүңө ошол сиңе берет, урматтуу бир тууганым. Демек башка бирөө айтып, жанагы кыргызда жакшы бир сөз бар да, бекер жатканча бекер иште деген сөз бар. Өзүмө кирбесе кантип киргизет элем? Жок, ага айтып атканда сен өзүң амал кылып атасың деген сөз, урматтуу бир тууганым. Мисал үчүн, мисал катары түшүндүрө турган болсок, бирөөнүн мисал үчүн ден соолугу начарыраак, бирок арык казып, жер казып иштесе, ден соолугу ордуна келе турган болот да. Бирөөнүкүн казып берет да. Ага иштеп атат, бирок үйрөнгөн өзүнө пайда. Иштегениң ага пайда, үйрөнгөн өзүнө пайда, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн ушуга эмне аракет сөзсүз түрдө кылыш керек. Андан кийинкиси, над'уллах азза ва жалла ан ярзуқана вал уммата хакыйкат иттибаъ расул. Кийин дуа кылышыбыз керек. Кандай деген дуа? Пайгамбарыбыз алейхиссаламды ээрчүүнүн акыйкатын бизге жана жалпы үммөткө Кудай Таалам насип кылсын деп. Хажи саап өтүп кетти, Алла райым кылсын, Абдулла Хажи саап айткан, акыркы сөз бизге айткан, эмне деп айткан? Силер Мухаммед пайгамбардын үммөтү экениңерди унутпагыла. Силер дуа кылгыла жана даават кылгыла. Мен дааватта токтотсом, дуа мына ушакта айтып жактачы. Анткени дуа кылмайынча болбойт, урматтуу бир тууган. Даават кылып айт ошол нерсени, жана Кудайдан сурап дуа кыл, анткени Кудайым бербесе, канча аракет кылсаң деле эчтеке болбош, урматтуу бир. Ошон үчүн эмне дуа жана даават. Над'уллах азза ва жалла ан ярзуқана вал уммата хакыйкатан иттибаъ расул. Өзүбүзгө жана жалпы үммөткө пайгамбарды ээрчүүнүн акыйкатын, анын махабатын жүрөгүбүзгө сал деп Кудайга жалынып сурап дуа кылышыбыз керек. Эми айткандын бардыгы жакшы экен, бирок кыйын экен, аткарыш кыйын десе, жок, ага мисалдары бар. Анын кыссалар, окуялары бар. Адамдарга дайыма эреже түшүргөндө мисал менен түшүндүрөт, урматтуу бир тууганым. Анткени ал-амсилату
bil amsilati tattadihul qavaid. Al qavaidu tattadihu bil amsila. Erecelerden bardığı misallar menen jaraka çıgat. Kede bir erejeni düşündüröt, jakşı düşünbey etseň, misaldy düşündürüp aytyp turup, keyin erejeni aytkan bolsa, misaldary orduна gelip ketet. Uşunday okuyalar kanday bar dese munaki. Qissatun deyt. An Abbas ibn Rabi'ata qala: Ra'aytu Umar ibn al-Khattabi يقبل الحجر يعني أسودا ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. Bukhari Muslim rivayet kılgan muttafaq aleyh hadiste Hazreti Abbas ibn Rabi aytat. Manga suuk kelip atat şundan. Kийинкini açasыңбы? Же кандай кылат? Же биякта чабып, üşüp атасыңар барыңар, же ысып атасыңарбы? Ысып атасыңарбы? Мен жеңил кийинип алыпмын да мага суuk тийип атат. Шамал дагы келип атат. Жакшы элеби? Ооба, мага бул ачканга болбойт. Адамда терде ооруп калат да, эшик ачылган элек мындай ооруп калбасын. Азыр аябай суuk жаман. Hazreti Abis ibn Rabi aytat, men Hazreti Umardын дейт. Tavaf kılıp atıp kara taştı. Hajar Asvat'tı öv atkanını gördüm deyit. Mintip aytты deyit. Men deyit. Hazreti Umar bilemin öy kara taş, sen kara taşsın. Sen payda dağı berveysin, ziyan dağı berveysin. Payda bere albaysın, ziyan bere albaysın. Eger de men seni Peygamberimiz Aleyhisselam öpkönün görvegönümde sen öppeyt boşumda öptü da. Gördüңөр mü? Şunçalık dengelde amal kıtle sünnetkö. Mana paydası barбы, jokпу, mine anday mınday oylanbayt ele. Peygamber kılgan kıldı dep şuna ketet boşum. Ha başka bir andan beter. Bulgo kardeş övattır. Biri Makka'dan Medine'den Makka'ya gel aytıp yoldan burulup gitti. 1 kilometre burulup varıp oşa koyup zar boşatıp iş boşatıp kayda gel uladı. Ha buyaka boşatıp hiç kim yok dese yok deydi. İlgeri Peygamber Aleyhisselam geletkanda uşul jaka gelgende uşunday barıp boşanıp istinja kılıp anan kayra gel ulagan oşoga çeyin hareket kılat ele da. Ha keyde Peygamber sahabalar men Peygamber ketip atkanda but koygon jerge butun koyuşat ele. Emal sünnet bizge mildet emес. Bирок şunçalık dengelde sünnet amal kılgandыгын mahabat ушундай bildirişet ele da. Al maga kanday paydası var, kanday paydası yok. Al sen kalasanga paydası gele bere, sen bilbesең dagы. Misal üçün sen tooktorun var. Jumurtка tuy turgan jerleri var. Sen bilsen tuup jumurtkası göye bергende ele söz urmatты bir tuğanım. Sen sünnet amal kılbasaң anın paydası sana gele beret degen söz da. Birölle sakal koysa, nege sakal koyot, anday mında kanday paydası var? Biz aytabız, al Muhammed Peygamberimizin sünneti. Misal üçün da. Ne paydası var? Balkim paydasını bilbeyüz. Birok doktorlar aytışat, bul densol köp paydalı. Antkeni mınday, dagı başka. Al paydasını biz aytpasa biz paydası var ekenini bilebez. Birok kanday paydası var ekenini bilbeybiz, al bizi kızıktırbayt. Birok paydası var ekenini bilebez. Anı bilbesek dagı bizge oşol Peygamberin sünneti ekendigi belgili urmatlı bir tuğanım. Mına uşunday. Karataş dedi. Bilem, sen payda verveysin, ziyan verveysin. Birok seni Peygamber öpkön üçün öv atam, antkeni sünnet dedi. Peygamber emne üçün öpkön payda ziyan tiyivegen taştın. Adam da aytdı bizge, sizler barasыңар taşka, sıyırasыңар, karataş kantesiңер, mintesiңер, biz sıyınbayбыз. Peygamber tegerengen üçün Kudayamaga buyruk bergen şu tegerine biz urmatlı bir tuğanım. Anda bir sajda kılganda, jay namazga tiygende, jay namazga sıyıngan bolabız. Yok, Kudayım buyruk bergen üçün. Misal üçün biz atabız buyruk berdi. Barıp Eşmattin bala taşmatqa banyaga juundurup жаңы kiyim alıp ber dep giydir buyruk berdi bizge. Ana kustagın toyguzup çöntögüne pul sal dedi. Talep eken dedi. Oşento atkardık biz. Oşento şu balan jakşı görgen bolabız bu jok. Jaman deli jakşı deli görbeybiz. Bolgonu jakşı görgende mamile kılıp atabız, anki atabız buyruk berdi bizge. İtaat kılıp atabız. Şol siyatı Kudayım bizge buyruk bergen üçün biz Karataşka, Kabaga sıyıngan jerimiz jok. Kudayım uşintip sıyırasın dep buyruk bergen üçün Kudaydın buyruk itaat kılıp. Bolbosun tündükö karap, püştükö karap, batışka çıkışka karap, jok Kuday talam Kabaga karap ibadat kıl dedi şonto atabız. Al Kabany ıyıktap emes, balkim Kudaydın buyruğun ıyıktap itaat kılıp. Al Peygamber emne Karataş appak taş bolgon. Bul beyişten tüşkön adamların günөөsүнөн zahar kanıp kapkara olup ketken Karataş, kүйüp ketken taş da. Peygamber anı öpköndü urmatlı bir tuğanım, bul beyiştin taşı katarı beyişke olgon iştiyagın aytı öpkön. Sağınıçın aytı öpkön. Bara turgan jeri uşer, o şerge barsam degen söz urmatlı bir tuğanım. Peygamberga Kudaydan buyruk gelgen, sana şunu düşün öp degen. Al payda ziyan beret, al onda Karataş, tura bu karata kандай ayırması var dedi. Bul karata dünyanın taş al degen beyiştin taşı.
Бирок ошо бейиштин ташы пайда зыян берет. Кудайлык касиет жок анда касиет анда анын болгон бүткөн касиети бейиштен келгендигинде турат. Ошол бара турган жер өп атканда биз дагы пайгамбар өпкөн экен деп өбөбүз. Экинчиси ошол бара турган жер ушер экен, ошол бейиштин бир учур экен, ошол таштар көк толтурайт андай таштарчы. Ошол таш ушундай таштан экен деп бейишке болгон сагынычты көрсөтүп өбөбүз деген гана сөз келет. Madina Munawwara şahrında Peygamberimiz Aleyhisselam'da bir tügüç adam var iken konağa çakırdı. Tügüçler erkekleri tiget, ayal tiget, biroq sırtkı giyindir erkekler tige öğret. Degezi dünyada tügüçlerden erkekler küçtü çıgatmış. Toğurlar menen tügüç, erkek bulsa küçtü çıgat, bul an ayaldarın işte ayta bergen toğra emes, bul erkekler tügüçler bolgon, bolup öyle gelgen, al hiç kanda uyat emes, balkim Peygamberimiz ubagында bolgon. Mınaki tügüçü Peygamberdi konağa çıkır dedi, hayyat deydi. Barsak arpanın nanı var eken deydi. Anan idami dep koyat, idami degeni nan malып жей турган нерсе. Эми арпандан тамак кырып кетет, о свежий нан жөбүз, 2-3 күн нан болуш керек. Анан ашкабактын жанагыдай суурап кошкон, анан мында суyu бар оокат бар экен, бирок бир аз эскирип калганы жытынан билинип турат дейт. Эми холодильник жок, башка жок, Пайгамбарды конака тапканы конака чыгды, балким тамагын бышырып алса, нан таппай калып, нан тапкыча бир күн өтүп кетти, ысыктын күнү келсе тамак бир аз эскиргенсип калыптыр дейт, бир аз жытынан билинип калган дейт. Арпанын наны. Эми конака Пайгамбар чыгырып атат. Азыр биз Кудайды чыгыра турган болсок, анда өмүрү жебегенди коебуз. Аны Куда деле өмүрү жеген, сен деле өмүрү жеген эмессиң. Келгенден аны коркуп жеген деле билбейт, аны жебейт, аны карап эле кайра кетет. Көргөнгө коебуз да. Анткени көрбөсө канча иш керек аны. Мен илгери манго жегенде, мангону канча ишти билбей койгондо, Алла деле карап айланып биян карап. Мен конокко барып калсам, эгер көрбөгө тамак болсо, жеп көрсөтүп берле, кийин ээрчип жейли деп айтам ушинтипчи. Жегин келет да бир нерсени, анан алыстыра сапарга чыгып калсам жебейм, анткени жакпай калып бир нерсе болуп калбайын деп, ошого карап туруп, мындай сумкага салып алам, же кийин жейин, бирок жегенин көрүп алам ошол жерден. Билбесең кыйын. Ошол сыяктуу эле, бу жерде Пайгамбар билген арпанын наны, анан кийин ашкабак кошулунган жанагыдай бир аз жанагыдай нан малып жей турган эсепте варенье сыяктуу бир нерсе чыкырды дейт. Анас жанында. Hazreti Anas Peygamberin kızıma janında. Kebir alımlar bir jakka жалгыз жөнөп калат. Жалгыз барбаш керек. Жанда бирөө ишти алыш керек. Кошумча шерик болуп, башка болуп, акыры тартип ушундай да. Анан жалгыз ушинтип жетимдей болуп жөнөп калган бул жакшы эмес. Инсаптан эмес, сүннөттөн эмес. Анан барсам ошо тамак Пайгамбар нан малып жеп атканда, жана арпа нан жеп атканда ашкабактарга көңүл буруп ат. Ашкабакка илип, ашкабак жеп атты. Ашкабакты жакшы көргөнүн билет элем, ошондон билдим дейт да. Ошондон кийин дейт, "Валам язал южибуни ал-карау мунзу рa'aytu Rasulullah" дейт. Ошондон бери дейт, Пайгамбарыбызды көргөндөн бери ашкабак мага жагып калды дейт. Башка бир айтылат, мен кайсы табак ашкабак кошкон мүмкүнчүлүк болсо эле ашкабак кошуп жей бере турган болуп калдым дейт да. Кече Ошко Аранга мекташканы бардык. Анан Ошко келип университеттин филиалын көрдүк, ачылган жаңы. Анан кийин Кара Сууга бир таксыр конокко чакырган апасы бар экен, атасы өлүп калган экен, барсак сорпо ашкабак кошуп турду. Анан шорпо майлуураак экен, мен давлением көтөрүлүп, бир ашкабакты көрүп, ушу эсиме түшүп кетти дагы. Ашкабак жеп бүтүрдүм мен. Пайгамбар жакшы көргөн деп, Ибн Аббас жакшы көргөн, Анас жакшы көргөн деп, ашкабак, супка ашкабак салып, мен картошкада ойлоп калдым ашкабак экен. Анан ошого бирок башым ооруган жок. Пайгамбардын сүннөтүн кесип этип, мен шарапаты менен анткени шорпо сен башым ооруйт деп майлуу депчи. Ашкабак бар экен анда. Ушуну жедим да. Мынакей. Демек Пайгамбар алейхиссаламдын амалын ушундай амал кылышат эле сахабалар. Biz de уккан нерсеге амал кыла бере турган болсок, биринчиден эсибизде калат, экинчиден Пайгамбар алейхиссалам бизге урматтуу бир туугандар махабатын алып келет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, колубуздан келишинче Пайгамбарыбыз сүннөт амал кылганга жана Пайгамбар алейхиссаламдын ошол махабатын, ага иттиба ээрчүүнүн фазилетин айткан жанагыдай бешимденги мажлистерге олтурганга, ошондой эле жашообуздун бардык жерине, өзүбүздүн кийимибиз, тамак ашкан ичкенибиз, сүйлөгөн сөзүбүз, муамалат, муашарат, мамилебиздин бардыгына Пайгамбарыбыздын жашоосун киргизгенге биз даярбызбы? Даярбыз. Неге даярбыз деген суроо бериле турматтуу бир тууганым. Адам чечкинбей иш жүрөбү, чечкиндүү иш кылбайт экен. Адам даярмын деп айтып, ошого өткөндөн кийин гана өзүн өзү милдет бергендей болор экен да.
Biz bilebиз, аткарабыз, ана мына эртең бүрсүгүн деп бизге жаназа болуп калат, ошентип отуруп бардык өтүп. Ошон үчүн мен сурадым, эмне үчүн даярбыз деп айтасың десе, даярмын деген сөз урматтуу бир тууганым адамга өзгөчө дем берет дейт. Ошону аткарганга баштаганга мүмкүнчүлүк берет дейт. Болбосо баштап койгон оңой эле нерсе, бирок ошо баштаганга дух жетпей жүрүп, ошо духту кайрадан, рухту кайрадан шыктандырат деген сөз экен. Демек пайгамбардын махабатын жүрөккө киргизгенге даярбызбы? Даярбыз иншалла урматтуу бир туугандар. Кудай таалам жакшылык берсин. Кийинки сабакта улантып ушуну иншалла намаз туурасындагы сөз бар. Намазды хушу жана хузу менен окуу. Андан кийин урматтуу бир тууганым, ошол сыпаттардын кийинкиси илим жана зикир. Булардын бардыгы иншалла өз убагында кете бере турган болот. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Аллах субханаху ва таала жүрөгүбүзгө Аллах тааланын махабатын, пайгамбар алейхиссалам махабатын, анын сүннөтүн сүйгөндүн махабатын, иттиба кылып ээрчигендин, иктида кылгандын, ага уюгандын ырахат, лаззатын Кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Пайгамбар алейхиссаламдын жашоосун, сүннөтүн, жашообуздун ар бир мүнөтүнө, ар бир саатына, ар бир секундуна киргизгенде, ошондон ырахат алганды Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Бул айтылып аткан сөздөр урматтуу бир тууганым мәсхабтарга карап бөлүнбөгөн сөз. Бул жамаатка карап бөлүнбөгөн сөз. Бул алымга карап бөлүнбөгөн сөз. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расул калиманы айткан адамдын бардыгы мындан качып чыга албай турган сөз. Бул талашчу сөз. Алымдардын иштихатына, муштахиттен айткан маселесине, же бир мәсхабтарына, башкага бөлүнбөй турган касиеттүү сөз. Мында талаш жок сөз. Ушул талаш жок сөздү жүрөккө талаш жок киргизгенди Кудай таалам насип кылган болсун. Кудайым элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Кытайдан кордук көрүп аткан уйгур бир туугандарыбыз, өзүбүздүн боордошторубуз, башка мусулмандардын барына Кудай таалам алардан кутулганды насип кылсын. Кудай таалам ошол залымдарга өздөрүнө ылайык жазасын бергенди Кудайым насип кылсын. Ошол күндү көргөндү бизге насип кылсын. Андан башка мусулман өлкөлөрдө мусулмандарга кордук көрсөтүп аткан, зордук көрсөтүп аткандар бар. Кудай таалам ошолорго өздөрүнө ылайык бере турганын берсин. Кордук көргөн мусулмандарга Кудайым жакшылык берсин, ынтымак берсин. Мусулмандарга да Кудай таалам ошол Кудайдын жеңиши келиш үчүн аракети туура кылган насип кылсын. Биздин башыбызга түшкөн бале, кыйынчылык жөндөн жөн келбейт. Ошол биз жашообузду, мусулманчылыгыбызды туура эмес кылган үчүн. Кээ бирлер бар, мисалы үчүн биринчи мекен, андан кийин ыйман. Биринчи бул, экинчи бул деп ыйманды аркага сүрүп койгон туура эмес этикаттар болуп калса, Кудайым ушинтип сыноо берип кое турматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бизге канткенде насыр келет, канткенде жеңиш келет, канткенде Кудайдын колдоосу келет, ошонун жолдорун туура билиш керек. Биз окуп аткан мына дарстарыбыз, баян сабактардын бардыгы ошол 6 сыпат, аны 8-10 деп айтып атабыз. Ошонун бардыгы урматтуу бир тууганым Кудайдын бизге болгон насыр, тайы жеңишин талап кылуу деген сөз. Ансыз болбойт. Анткени Кудайдын жеңиши ошол Кудай таалам өзү айтып берген жолду кармагандарга келет. Ошону үйрөнгөндө Кудайым насип кылган болсун бизге. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай таалам ооруп аткандарга шифа ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей калган күнөөлөрүнү каффарат кылсын. Карыз балдар карыздарынан кутулсын. Ооруп аткандарга шифа берсин. Алыста жүргөн бир туугандарыбыз окуп жүрөт, иштеп жүрөт, даватта жүрөт, кызмат кылып жүргөндөр бар. Ошолордун баарын өзүбүздү бу жерде жүргөндөрдү Кудай таалам жаман көздөн, жаман сөздөн, жаман колдон сактасын. Адалдан кийинен рызкы берсин. Кудайым жүзүбүздүн суусун сактатсын. Кудайдан бирөөдөн суратпасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым үй жокко үй берсин. Үй жокко үй берсин. Кудай таалам кыз жокко кыз берсин, уул жокко уул берсин. Ажырашканда жарасын, табышканда табышсын. Кудай таалам ким кандай тилек, максат менен кол көтөрүп турса, ниеттерин Кудайым кабыл кылсын. Кудайым ниеттерибизди оңдосун. Биздин жүрөгүбүздө башка бир мусулманга деген жаман көрүү, жек көрүү, көрө албастык, өч алуу дегендер болбосун. Кудай таалам бардык мусулманга, бардык адамзатка жакшылык каалаганды Кудайым бизге насип кылган болсун. Кудай таалам падышабызга күч кубат берсин. Ыйманы саламат бекем кылсын. Көкөрөгүн саламат бекем кылсын. Ал кишини көрө албастыктан, бирөөгө чалам дегенден, башка бир пандачылык жанагыдай жаман ниеттерден аруулап Кудай таалам ошол өзү ыраазы боло тургандай жакшы жолго салган болсун. Анын жандагы ага-инилерине, туугандарына канат куйрук болгондор Кудай таалам ынсаптуулук насип кылган болсун. Кудайым ошолордун Аллага жага турган кеңештерин угуп, Кудайга жакпай тургандарын укпай койгонду падышабызга насип кылсын. Анан элибизди, жерибизди жок кылам, башка кылам
дегендер Кудай Таалам өздөрүнө ылайык бере турганын берсин. Кудай Таалам алыс сапарда жүргөндөр бар, кыйналып аткандар бар, хидаятка түшө албай жүргөндөр бар, баарына хидаят насип кылган болсун. Намазга түшөлөктөргө намаздын рахатын берсин, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кийинки сабактарда келет иншалла, иштерин намаз менен бүтүрөт эле, ошол башыбызга түшкөн балени намаз менен бүтүргөндү Кудай Таалам насип кылган болсун. Балким Кытайдагы болуп аткан маселе проблемаларга биз ошол пайгамбарыбыз көрсөтүп берген жолду пайдаланбаган үчүн мындай проблемалар узайып кетип атат, урматтуу бир тууган. Биринчи маселе намаз. Пайгамбарыбыз Бадыр согушунда, башка согуштарда кыйынчылык болгондо намазга шашатылар, урматтуу бир тууган. Дуа кылатылар, урматтуу бир тууган. Балки биз дуа кылбай атабыз. Ошон үчүн айтып аткан маселе биз келгиле өзүбүз мына Түркияда жүргөн, Иранда жүргөн, бу кыйынчылык көрүп аткан Кытайдагы, Суриядагы бир туугандарга, бардык мусулмандарга дуа кылалык. Дуа кылып Кудай насип кылсын. Азыр өзүбүзгө дуада берели. Бүгүн куптандан кийин багымдаттын астында жарым саат мурда туруп, 2 рекет намаз окуп, ыйлап чын дилден дуа кылам ошо мусулмандарга деп ниет кылалы, урматтуу бир тууганым. Хавайж муктаждыктарыбызды Кудайдын казынасынан алганды, намаз менен алганды Кудай Таалам бизге насип кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабандар. Кудай Таалам үйү тынччылык аман берип, өтүп кеткен ата апаларыбыз, чоң ата чоң энелерибиз, дуа талап үмүт кылгандар, бизге акысы барлардын бардыгын Кудай Таалам бейиштен орун берсин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амин, амин, амин. Bi rahmetike.